Кылымдарды карыткан кыргыз эли өмүрүн өлкөгө арнаган даңазалуу инсандарга абдан бай экендигин тарыхыбыз тастыктап келет. Ооба, чындыгында мамлекетибиздин атак даңкын дүйнө жүзүнө чыгарып, таанытып билгизген бул чыныгы мекенчил инсандардын өлкөсүнө кылган зор эмгектеринин үзүрү. Муну мөөр баскандай белгилеген кыргыз эл жазуучусу Алы Токонбаевдин "Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин" деген улуу ойчулдук сөз эмеспи? Карагылачы, болгону 2 сап сөздүн ичинде бүтүндөй бир өмүр камтылып жатат. Эмне деген баа жеткис керемет сөз. Бул сөздүн түп маанисин түшүнгөн инсан мен өзүм үчүн эмес, өлкөм үчүн эмне кылдым деп терең ойго чөмүлүшү айдан ачык. Кыргыз элинин кыраан эр-азаматтары жана сулуу кыздары өлкөбүздүн баардык тармактагы адистик кызматтарда үзүрлүү иштеп келишет. Андыктан биз бүгүн ал инсандардын өмүрүн өлкөгө арнаган көөнөрбөс эмгектерин баалап барктап, "Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин" деп тарых барактарында жазылып калышын кааладык. Урматтуу инсандар, силер кыргыз өлкөсүнө ак ниетиңер менен кызмат кылып, мамлекетибиздин өнүгүшүнө салымыңарды кошуп жатканыңыздар менен биз бүгүн терең сыймыктанабыз. Коомдук турмушта жетишкен ийгиликтерин көрсөтүп келген инсандардын көөнөрбөс эмгектерин укумдан тукумга чейин даңазалоо максатында ушул видео слайд жана энциклопедия китеби жазылып коомчулукка сунушталды. Кожакеева Алмагүл. Ар бир кесип ардактуу дегендей, жасаган жумушуңан ырахат алып, жүзүңөн нур чалып турса кандай сонун. Айрыкча короотоло жаш өспүрүмдөрдүн арасында алардын каткырык күлкү шаңына бөлөнүп өткөргөн жашоодон өтөрү барбы? Мына ошол жан дүйнөсү аруу өспүрүмдөргө таалим-тарбия берип, тамга таанытып, келечегине чыйыр салып берүү кандай гана баа жеткис эмгек. Биз бүгүн мына ушундай келечек муундарды тарбиялап өстүрүп келе жаткан Алмагүл Бердалиевнанын өмүр жолун кыскача баян кылабыз. Кожакеева Алмагүл Бердалиевна 1963 жылы 12 февралда Фрунзе шаарындагы Төкөлдөш айылында жарык дүйнөгө келген. 5 жаш өспүрүм курагында атасы каза болуп, Орду толгус оор жоготууга учураган үй бүлө турмуш шартка байланыштуу Талас шаарына көчүп келишкен. 1970 жылы кат сабатын жоюу үчүн Талас шаарындагы номер 1 орто мектебинин босогосун аттаган кыз, ал мектепти 1980 жылы жакшы окуп бүтүргөн. Жогорку класста окуп жүргөн кезиндеги класс жетекчиси Кожорова ырыскан эжейинен таасирленип, эжейиндей мугалим болууну максат кылган Алмагүл айым өз келечегин эл агартуу тармагынан көрүп, 1981 жылы Фрунзе шаарындагы педагогикалык институтка тапшырган. Бул окуу жайды 1986 жылы ийгиликтүү аяктап, окуу жайдын жолдомосу менен Бакай Ата районунун Маданият айылындагы орто мектепке орус тили жана адабияты сабагынын мугалими болуп жиберилген. Ошентип алгачкы кесиптик эмгек жолун баштаган Алмагүл айым ал мектепте 1986 жылдан 1988 жылга чейин өзүнө бай тажрыйба топтоп үзүрлүү эмгектенген. Андан соң Талас шаарындагы номер 5 орто мектебине которулуп, ал мектепте 5 жыл өз жумушуна жоопкерчиликтүү мамиле кылып иштеген эмгеги Гарано тарабынан жогору бааланып, Гаранонун ардак грамотасы менен сыйланганга жетишкен. 1996 жылы Талас шаарындагы номер 6 орто мектебине орус тил мугалими болуп эмгек жолун уланткан Алмагүл айым 2010 жылы ошол эле мектепте директордун орун басары кызматына дайындалган.
ар дайым изденүү менен эмгектенип ийгиликтерди жараткан бул мугалим 2010-жылы Талас шаарындагы номер 3 мектеп гимназиясына директор болуп дайындалып, ал кызматты 2017-жылга чейин жигердүү аркалаган. Ошол эле жылы Чүй областык билим берүү бөлүмүндө бош орун бар болгондуктан атайын чакыртуунун негизинде келген Алмагүл айым Чүй областык усулдук билим берүү бөлүмүндө эмгек жолун уланткан. Бул жерде билим берүү министрлиги менен тыгыз байланышта бардык мектептер жана бала бакчалардын үстүнөн ар түрдүү иштерди жүргүзүп, үзүрлүү эмгектенген. Ошол мезгилде Сокулук районундагы Новопавловка айылында жаңы ачылып жаткан бала бакчаны директорлук кызматына конкурс аркылуу тандоо жүргүзүлүп калат. Бул сынакка катышып өз бактысын сынап көргүсү келген Алмагүл айымдын талапкерлиги ошол конкурска катышкан 7 айымдын ичинен бир добуштан жактырылып, Новопавловка бала бакчасынын директорлук кызматына дайындалган. Мына ошол 2018-жылдын 1-сентябрынан баштап азыркы мезгилге чейин жетекчилик кызматтын ийгиликтүү аркалап келе жаткан Алмагүл Бердалиевна бала бакчанын ички жана тышкы жасалышын, келечек муундардын таалим-тарбия, мектепке чейинки билим алуусун эң жогорку деңгээлге чыгарган. Учурда бул бала бакчада 400 өспүрүм тарбияланса, алардын 3 тайпасы орус тилдүү, 5 тайпасы кыргыз тилдүү мектепке чейинки билим алышат. Если с другом вышел в путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне снег, что мне дождь, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне дождь, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Там, где трудно одному, справлюсь вместе с вами. Где чего-то не пойму, разберем с друзьями. Что мне снег, что мне ночь, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне ночь, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. На медведя я, друзья, выйду без испуга. Если с другом буду я, а медведь без друга. Что мне снег, что мне ночь, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне ночь, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Үй бүлөлүү, 2 уул, 1 кыздын бактылуу апасы, 4 неберенин сүйүктүү чоң энеси. Сыйлыктары: Талас шаардык номер 6 орто мектебинин жана профсоюз уюмунун мактоо баракчалары, Талас шаардык гаронунун ардак грамотасы, Талас шаардык билим берүү башкармалыгынын ардак грамотасы, областтык билим берүү башкармалыгынын ардак грамотасы, Талас шаардык мэриянын ардак грамотасы, билим берүү министрлигинин ардак грамотасы, билим берүүнүн атилишниги төш белгиси жана башка көптөгөн баалуу сыйлыктар менен сыйланган. Вместе весело шагать по просторам, и, конечно, припевать лучше хором. Спой-ка с нами перепелка, перепелочка, раз иголка, два иголка.
Урматтуу инсандар, Кыргыз жер KG редакциясынын эмгек жамаатынын атынан сиздерге чын ден соолук, бакубат жашоо жана иштериңиздерде ар дайым ийгиликтердин коштоп жүрүшүн каалап кетебиз. Жаратканыбыз жалгап, бир туугандары, уул келиндери, кыз күйөөлөрү, небере чөбөрөлөрү менен эл арасында кадыр барктуу болуп, бакубат жашоону баштан кечирип өмүр сүрүшүңөргө тилектешпиз. Ошондой эле мындан ары да албан ийгиликтерди жаратып, өлкөбүздүн өнүгүп өсүшүнө зор салымыңыздарды кошосуздар деп терең ишенебиз.